көргөндөштөр, Altai Enerji биздин Кыргызстанда жаңы ачылган турецкий компания. Жалаң жылуулук котелдор, газовый жана башка тесттерди кура турган компания. Ушул компаниябыздын бизге келген контейнер мобильный. Бул мобильный контейнердин максаты эмне? Мобильный контейнерибиз көп учурда бизде азыр көп үйлөрдө отопление жок, мектептерде, бала бакчаларда жана башка жеке мончолордо дейли, спорт залдарда жок. Ошого полный комплект даяр келген мобильный контейнер. Мунун ичинде бардык ысык бере турган күчү биздин эме менен алганда саатына 1000 литрден 50.000 литрге чейин ысык суу бергенге ошончо күч кубаттуулугу бар. Экинчиден мунун жеңилдик жагы эмнеден, муну каалаган жерге апарып коюп коерсе болот да? Кое берсе болот. Мисалы биздеги мунун азыр эсептелген 1400 киловаттык күчү бар. Мисалы 20 этаж үйлөргө ошо ысык суусунда бергенге күч кубаты жетет. И жуунганга, Жылытат дагы. Жылытканга да жайгышкач. Бул өзү 5 үйүчү зат менен иштейт. Мунун ичинде биринчиси газ, анын сыртында келсе мисалы мазут менен иштейт, печный топливо менен да иштейт, дизель менен да иштейт, жана бизде жанагы мотордон чыккан отработка менен да иштейт. Мисалы аймактарда, тоо аймактарында апарып да колдонсок болот да. Көмүр жакса болобуга? Көмүр болбойт. Көмүр болбойт да? Көмүр болбойт деген себеби азыр бизде көмүрдөн билесиздер, смог, абанын бузуктуулугу. И ден соолукка зыяндуу. Мисалы Кыргызстанда менин статистика боюнча караганда Бишкек боюнча жылына 3,5 миң киши смогтон каза табат экен да. Бул ошондо түтүн чыгарбайбы? Бул түтүн эмес, түтүн почти чыккан эмес, 0 да. Зыяны жок экен да? Зыяны жок. Андан башка мисалы мунун өзгөнчүлүктөрүн айта кетсек, 7.000-8.000 квадрат метр үйгө ысык суусунда берет, анан жылуусунда берген күчү бар да. Эгер бир эле жылуу суу бере турган болсок, жылуу суу 60.000 литрге чейин. Буну эгерде бүт жакка мындай көчүрүп алып кеткен ыңгайлуу болсо, жанагындай мектеп, бала бакча, спорт комплекстери ушундай бир чоң нерселерге деле кошуп койсо болот экен да? Именно ошого жасалып келген нерсе да. Ылайыкталган, Ошого ылайыкталган. Канчага бул кепилдик бар эми иштегенине? Кепилдик иштеткени боюнча биз мисалы заводдорун барып көрүп келдик. Турцияда жанагындай аскери окулдар, аскери базаларда бүт ушу алтын ташысынын жылычкычтары турат экен. Мисалы бир завод эмени көрдүк, военный училищеда турат экен. 12 жылдан бери даже ачып бир ремонт кылбашыптыр да. То есть муну эгер сервисин туура кыла турган болсо бир 20-30 жыл иштетсе болот. Иштей берет да. Бул жана ар кандай комплекстерге жарай берет экен да, бүт эле жерге алып барып коюп койсо, Бул ар кандай комплексте жарайт. Мунун да анын тышында мунун артыкчылыгы эмнеден да, мисалы өкмөттөн ысык калганда көп жолдон потеря бизде аябай чоң экен да. То есть мындай эле бир ортоломо бир 30%. Эгер муну түздөн түз үйдүн жанынан жылытканда жөнүндө мунун КПДси почти 93%. 93% деген эми бул ошондо жана курулуш компанияларына аябай керектүү эле окат экен да, Азыр бизде жаңы салынып аткан үйлөр курулуш компаниялары үчүн бул баягы чыракка тамган майда эле да. Сиздер ошондо бул турецкий компания болсо, сиздер официалдуу дистрибьютор окшойсуздар. Официально жок, биз официально ачылдык Кыргызстанда. Кыргызстанда ачылдыңыздар, Офисибиз бар. Офиске келип ар кандай кимге канчалык, мисалы паровый котелдорубуз да бар. Эми кимге эмне керек болсо ошого карап биз расчётун чыгарып, буйрутма алып жасап беребиз. Түшүнүктүү. Эми Кыргызстанда бул азыр колдонула баштадыбы же жаңы эле келдиби? Кайсы жерге эслеп колдонсоңуздар, кайсы жерге койдуңуздар? Бул азыр контейнер өзү буйрутма менен келди. Мунун кожоюндарда ошо 20 этаждык үйгө уже заказын берип алган. Эми ушул буга заказ берген биринчи курулуш компанияларга мындай скидка барбы? Баасы канча болот бунун? Баасын азыр айтыш кыйын. Офиске келсеңиз эсептеп беребиз, бирок салыштырмалуу баасы аябай эле эме. Беркинде баягы центральный эмеге кошконго караганда бул жеңил чыгат окшойт да? Жеңил чыгат дагы, анан арзан да чыгат да.
именно карапайларды расчеттоого болуп атпайбыз. А. Мисалы караганда өзүнүн мору бар. Мору 12 метрлик. Бул азыр мына жаңы келген үчүн булар ушул контейнер ичинде. Чогула элек да. Бул 12 метр өзүнүн мору бар. Мисалы үйдүн жанына же крыша койгондо, то есть бул да мындай түз турат, бул ошо жүктөп келген үчүн эле ошондой болуп калат экен. Ушундай турат. Мисалы мунун артында 18500 литрлик запасной бак бар да. Мисалы ал где-то 10-12 күнгө чейин иштеп, мисалы газ түгөнүп калса, же газ келбей калса, мисалы же дизель менен же мазут менен иштей берет өзү. Же болбосо отработка менен ошол артындагы запастыгы бачокто турганчы 10-12 күнгө жетет. Иштеп бергенге. Аркасында бар экен. Бул жерден жабык силер көрө албайсыңар. Бул жерден жабык көрө албайт экенбиз. Ар жагында экен, мына ушул бул жакта. 18. Бул болсо мороз экен. Түшүнүктүү. Бул жерден башкарылат экен автономный, Бул жерден автономный башкарылып, бул жерден программа берилет, ошого иштейт. Дырылдап мунун азыркыдай ол үнү чыкпайбы? Дырлаганда горелканын бир аз үнү чыгат. Бирок мунун эмне плюс жагы, бул ичинен да сыртынан да жылууланганда, мисалы тоо аймактар болуп калса, тоңбойт, эметпейт экен да. Апарып койдуңар. Же газ, же дизель кайсы эмеде колдоно турган болсоңуз, ошону бересиз да иштей берет. Мисалы мунун баягы өзгөчөлүктөрүнө мамил болгон үчүн, мисалы азыр коттеджный шарлар салынып атат. Тоо өрөөнүндө, суук жерлердечи. Бул ошол поселоктордун мындай эмеси да. Жана шаардын сыртына тиги нарынга, көлгө, сары челекке. Ал жерден болгону мисалы газ жок жерлер бар да. Мисалы газ жок тоо аймактарда, көлдө мисалы газ жок. Ал жака дизель алып барабыз. Ал жерде дизель, мазут, же болбосо отработка, жана мотордун эле чыккан отработкасы барбы? Жана эмеге тоолорго коттеджный городок салып анан кышында иштебей калып атпайбы? Ошолорго да колдонсо аябай пайдалуу болот да. Демек барыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга ушу коттедж иштеткендер, курулуш компаниялары барлар кайрылуу эресиздер анда сизге Орион деген отелге барышат экен, Бирок буйрутма биздики алдын ала да. Буйрутма бересиздер, бергенден кийин биз 2 айдын ичинде контейнер даяр болот. Ортогон где-то 1 айдын ичинде келет. Орточо алганда где-то 3 айда келип колуңарга тапшырып беребиз.